Жақсы ба? Лана, келдің бе? Жақсы. Не тамақтардыңыз ба? О, дөрт кел, тамақ. Аз, чечіп келейін апа. О. Alo? Alo? Ой, саламатчылық Айланай. Менен атым Азамат. Мен сізге банктан чалып жатам. Банктан? Азыркы учурда белгисиз адамдар сиздин картаңыздын ичиндеги сумманы чечүүгө аракет кылып жатат. Эмне дейт? Сактап калуу үчүн мага картаңыздын номерин айтып коесузбу? Номер... Азыр балам. Азыр мен таап алайын. Каягымда эле? Азыр. Мына таптым балам. 44 17. Жетишиптүү. Жакшы, дээрлик аяктап калдык. Акыркы мага картаңыздын арткы бетиндеги 300 сандуу сыр сөздү айтып коесузбу? Аркы бетинде мынау... Апа, бұл кем? Ой, эме банктан чалып атышат. Мен акчамды снимать этип алган атышыптыр бирөөлөр, ошону коргоп атабыз дейт. Ай, апамай, могу аркаңыздагы 3 цифраны керек болсо банктын өзүнүн сотрудниктери да ала албайт. Муну эч кимге бербешиңиз керек да. Булар мошенниктер, апа. Эмне дейт? Бербеңиз. Азыр биздин жумушка бир күндө канчалаган заявление келип чыгат. Алдамчылык. Сизге окшогон карыган аталарды, апаларды алдап, ушинтип акчаларын чечип алып атышат. Алар керек болсо банктын кызматкерлери эмес, алар милициядамбыз деп да чалышат. Койчу эленем бир. Жакындарың Россияда иштеп жүргөн жакындарың бар экенин билип калсаң, ошол жакының өлүп калды, бизге срочно монча акча корот деп адамды психологически сындырып, анан акча алышат булар. Кудай ыргытпы. Ошон үчүн алды аркаңыздагы мени бербеңиз, апа. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы интернет колдонуучулардын саны өскөн сайын оңой акча табууга аракет кылган алдамчылардын дагы көбөйүп жаткандыгын эскертет. Алдамчылар интернетте алдамчылыктын жаңы түрлөрүн жана схемаларын ойлоп табышууда. Ошондуктан жарандар алдамчылардын торуна түшүп калбоолору үчүн алардын ыкмаларын жакшы билиши керек. Интернет мейкиндигиндеги алдамчылыктын аракеттеринин эң кеңири тараган схемалар катары мамлекеттин биринчи адамдары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, шоу-бизнес өкүлдөрү катары WhatsApp, Telegram, Instagram сыяктуу социалдык түйүндөрүнө катталып, жарандардын ишенимин артырып, чогурку киреше тууралуу сөз кылуулары болуп саналат. Алдамчылыктын аракеттери Лалафо сыяктуу интернет базарларында да кездешүүдө. Урматтуу кыргызстандыктар жана республиканын коноктору, алдамчылардын торуна түшүп калбоо үчүн банк карталарын колдонууда, ар кандай акча операцияларын жүргүзүүдө сак болушуңуздар керек. Үчүнчү жактар тарабынан сизге жөнөтүлгөн шектүү шилтемелерге кирбеңиз. Банк картаңыздын паролун жана анын артында жайгашкан номерларды эч кимге бербеңиз. Ошондой эле жеке маалыматтарыңызды ачыкка чыгарбаңыз. Бүгүнкү күндө 2023 жылдын 2 айына карата бул жаатта 1550 кылмыш иши иликтенүүдө. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жарандарга акчаны шектүү салымдарга салуу коркунучтары тууралуу эскертет.